Bilesizби, gün sayın, kitap okuyan sayın, же болбосо bir başka bir жаңылыктарды ачкан сайын, эгер бүгүн апам тирүү болсо, мен алдыңарда турмак эмесмин. Мен апамдын алдында турмак. Мен апам ушул сааттарда мени ким чакырса да бармак эмесмин. Мен апамды көп элестетем да ошо буту кургап, баягы даарат алып атканда карап отурсам ошо буттары кургап калган ушул болсо, ондай бүдүр таштарды алып алып, ошол таштар менен кырып, жакшынакай кылып жууп, анан кийин дааратын алып намазга туруп кетет эле. Эгер мен бүгүн апам тирүү болсо, бутун мен жууп кетет. Бутун мен жууп алып, мен тамандарын нөөтүп, таманын бетине коюп жатмакмын. Мен карап туруп, же болбосо бутуна суу куюп берип, кыйгатып койгондой болуп, бутуна суу куюп берип коюп турмак эмесмин. Мен Кыргызстандан же болбосо Бишкектен башка жака кетсем, Кыргызстан оодарылып кетчүдөй болуп, үйгө барсам, апам шашылып, чай ичип кетип болам десе, мен шашылтам деп, ушундай болам. Дүйнө өрттөнүп кетип калса да, апамдын алдында калам. Дүйнө оодарылып кетпейби эмес. Мен жумушка барбай калсам, Кыргызстан токтоп кала тургандай болуп жүрмүн. Энем кетти. Кыргызстан. Мен кетем. Кыргызстан турган. Мына ошол жалган сезимди берем. Мен барбай калсам иш токтобойт. Токтобойт. Сага чейин токтогон эмес, сенден кийин. Энемди барып бутун кучактап, мен мүмкүнчүлүк болушунча, апа ишим бар деп мен жалгыздан чыкмак эмесмин. Мен атам тирүү болсо, ар бир мезгилине жараша кийимин өзүм тигип берем. Бишкекке келип калсам, кыйратып койгондой болуп, барганда көйнөк алып барып берип коюп, дүйнөнү ударып койгондой болуп турмак эмесмин. Кардашым аябай катуу сөйлөдүм. Мен андан ары карай улантпай себеп кээ аябай ушундукту. Одумараттын көз жашын көрүнсүн. Мен көп көз жашын чыгарып, көзүң ыйдабаса дагы жүрөгүм аябайсыз. Ошон үчүн кимдин акылысы бар болсо, көп еңбекче сала кылат. Ошол эненин батасын ала берсең, атанын батасын ала берсең, рахаттын баары ошонун ичинде.